биринчи чечим парламенттик комиссия түзүлдү. Мен ойлойм эң жакшы реакция болду. Ошол эле күнү аныкталды. Тиги Мегкомдук айтып чыкты, мага коркутуу болгон деп. Бирок мынеге буга чейин айткан эмес, ал кызык маселе ойдон калып калды. Ошо комиссияга айтыптыр да, бирок эмне үчүн буга чейин эле айтпайт, звонок түшкөндө. Анан кийин экинчиси, ал жердеги уурдалган, желген, ар кандай зарплата түрүндө жана башка желген акчалар, Мегкомдун акчалары. Үчүнчүсү, анын башында тургандар ошол премьер-министрдин жакындары болуп чыкты. Бажасынын баласы. Ушулардан кийин премьер-министрдин моралдык укугу кандай? Мен ойлойм, негизи эле премьер-министр эмес, негизи эле бүгүнкү күндө өкмөт башчы, мен ойлойм, буга мамлекет башчы да реакция бериш керек. Ошондуктан жакын арада ушул комиссиянын итогун биз бул жерде карай турган болсок, ошол жерден чечим кабыл алабыз да. Бирок ага чейин эле мына бажасы, баласы жана башкалар уже жумуштан алынды деп угуп атам. Бирок өкмөт башчынын маселеси ошол комиссия караганда ошол жерден аныкталат да. Өкмөт башчынын тиешеси барбы жана башка маселенин чегинде. Мен ойлойм, негизи эле мамлекетте бул маселени токтотуш керек да, тууганчылыкты. Мына кечээ мен угуп атам, бир биздин эле саясатчылар айтып атат радиодо, түз эфирден угуп атам. Аларга суроо узатылыптыр. Бизде бүгүн семейный клановость барбы десе, алар так жооп берип атат, да, бүгүн семейный клановость бар деп. Бул чоң проблема, өтө өкүнүчтүү, бирок бүгүнкү күндө мынакей бажалар, кудалар аныкталып атат да.